Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Шүкір Исмаилов, Қырғызстан муфтиятының алдындағы Дини илими изилдөө институтунун директору, PhD доктор жана тарых илимдеринин кандидаты. Рахмат сизге. Убакыт таап келгениңиз үчүн. Азыр мына дин тутуу эркиндиги боюнча мыйзамга кошумча өзгөртүүлөр киргизилип атат, талкууланып, мына жогорку кеңешке кирет деп атат. Кандай өзгөрүүлөр болуп атат? Эмнелер өзгөрүп атат? Өзгөрүүлөр бул жолу көп болуп атат. Жаңы беренелер кирип атат. Эң башкысы ушул баягы борбордук башкаруу органы деген жаңы түшүнүк кирип атат. Ооба. Анткени буга чейин барды мындай эме түшүнүк жок болчу, мындай берене жок болчу. Ошол себептүү бардык диний уюмдар өз алдынча башаламан эле баягы ишмердүүлүгүн жүргүзө берчү да. Исламда ошол ислам дининде мисалы бир нече диний уюмдар өз алдынча эле ишмердүүлүгүн жүргүзүү укугуна исламдын ичинде укугуна ээ, ушундай укукка ээ болчу да. Ошонун натыйжа жыйынтыгында мына баягы мусулмандардын арасында башаламандыктар пайда болуп калды да 30 жылдын ичинде. Эми ушул баягы борбордук башкаруу органы кирсе, Кудай буйруса, бул борбордук башкаруу органы муфтият болгон атат. Анан бүт бардык диний уюмдар, бардыгы медресе же коомдук бирикме, ошолордун бүт бардыгы муфтияттын алдында болот. Ислам баягы бирикмелери да. Анан мындан ары муфтият ошонун бардыгын тескеп, башкарып, бир ыраатка салчудай бир шарт түзүлгөн атат да. Тартип болгон атат. Бул бир жагы. Экинчи жагы жанагы диний объектилер. Алар мурда бардыгы эле диний уюм болуп катталчу экен. Бул жолу эми диний объект өзүнчө каралып атат, а диний уюм өзүнчө. Демек жана мечиттер мисалы же чиркөөлөр, алардын бүт бардыгы диний объект болуп катталып, алар чынында эле диний уюм эмес да, жөн эле диний объект баягы. Имарат, кожолук. Ошондой эле медреселер мисалы. Жанагы медресе, диний билим берүү мекемелери. Алардын бүт бардыгы дагы ошол башкаруу органына карай турган болуп атат бүт бардыгы. Мурда мисалы жеке менчик медреселер деле болуп, алар өз ишмердүүлүктөрүн өздөрүнүн уставына каалагандай жазып алып, анан муфтиятка баш ийбеген учурлар болгон да. Бул жолу эми ошол жанагы диний билим берүү мекемелери, медреселер бүт бардыгы муфтияттын алдында болуп, түз баш ийип, анан ошол жанагы тиги имараттары дагы бүт бардыгы муфтияттын балансына өткөн атат. Мечиттердин бүт бардыгы муфтияттын балансына өткөн атат. А мурда мисалы мечиттер жеке менчик мечиттер деле болгон да. Ошолордун бүт бардыгына бөгөт коюлган атат. Ошондой эле кайрымдуулук фонду деген жаңы түшүнүк кирип атат. Кайрымдуулук фонддордун дагы баягы диний кайрымдуулук фонддордун ишмердүүлүгүн жөнгө салуу каралып атат, мурда жок болчу. Бул жаатта дагы баягы бир иретке келет да. Кайрымдуулук фонддору өздөрүнүн конкреттүү баягы укуктары, милдеттери так аныкталып, анан алардын жасай турган ишмердүүлүгү эмне менен алек болот. Кээ бирөөлөр мисалы өздөрүнүн баягы максатынан башкага чыгып кеткен учурлары деле катталган учурлар бар да. Ошолордун бүт бардыгын бүгүн бул жолу баягы бир жөнгө салган атат да, Кудай буйруса. Текшерсе болот. Алардын бардыгы эми мыйзамда каралгандан кийин сөзсүз түрдө алар контролго алынат. Эң башкысы бул жерде ошол мыйзамдын башкы максаты баягы контролду күчөтүү, бир иреттеп, тартипке салуу алдыга чыгып атат да. Муфтияттын мааниси көтөрүлөт. Муфтияттын ошондо деңгээли көтөрүлөт буйруса. Эмне үчүн бул 30 жылдын ичинде ушундай эме болуп кеткен?
бир эле диндин ичинде, бир эле мазхабтын ичинде дагы, бир эле мазхабтын ичинде ар башка болуп чаржайыт болуп кеткен. Туура. Бул жерде биз чынында диний иденттүүлүгүбүздү жоготуп алдык да. Бүгүн ошол мисалы бул иденттүүлүк деген бир эле улутка эле таандык эмес. Ар бир эмеде өзүнүн иденттүүлүгү болуш керек да. Баягы бүгүн улуттук иденттүүлүк болуш керек деген маселени көтөрүп атпайбызбы? Ошондой эле буякта бизде диний иденттүүлүк дагы болуш керек. Биз ошол диний иденттүүлүгүбүз мурда бар болчу. Ошону биз жоготуп алганбыз, сөздүн ачыгы. Жоголуп бараткан десек болот. Жоголуп бараткан десек болот, ооба. Себеби баягы бул эми демократиянын шарданы болду. Демократиянын баягы бизге Кыргызстанга демократия келгенден кийин 1991-жылдагы эгемендүүлүк алгандан кийин ошол демократиянын шарданы менен бизге ар кайсы түшүнүктөр, ар кайсы идеологиялар, ар кайсы диний көз караштын баары кирип кетти да. Анан алардын бүт бардыгы өзүнүн ишмердүүлүгүн кайсы бир деңгээлде мыйзамдарга дал келет деп жүргүзө берди. Аларды мындай конкреттүү тескеген бир орган болбоду да негизинен. Бул эми муфтияттын иши болчу. Муфтият ушул нерсеге кайсы бир деңгээлде кайдыгер мамиле жасады десек болот өзүнүн тарыхында. Ошол себептүү баягы бул чет өлкөдөн окуп келгендер, чет өлкөдөн бир өкүлдөрү, мисалы, зыяратчылары, бияка келген ар кайсы миссионерлери биздин Кыргызстанда өздөрүнүн идеологиясын акырындык менен эле жайылта берди да. Ага алар чынында ишмердүүлүгүн бүт бардыгын мыйзам чегинде эле жасады. Мыйзам ошого жол берди, муфтият ошого каршылык көрсөткөн жок. Ошол себептүү алар баягы өздөрүнүн эми балким өздөрүнүн өлкөсүндө ал мындай туура эле. Ошо алардын көз караштарычы. Себеби ошол эле сиз айткан жанагы мазхабтын ичинде деп атпайбызбы? Эми бул баягы ошол башка өлкөлөрдө демек балким ошол өлкөнүн диний иденттүүлүгүнүн негизи балким Алар үчүн ылайык. Алар үчүн ылайык. Бирок биз үчүн ылайыксыз эле да. Анткени биздин өзүбүздүн диний иденттүүлүк бар болчу, биздин өзүбүздүн дин тутуу салттуулугубуз бар болчу. Кылымдар бою келаткан. 7-8-9 кылымдарда кадимкидей калыптанган, анан муундан муунга өтүп келаткан. Ошол иденттүүлүгүбүздү биз жоготуп алдык деп айтам мен муну. Жоготуп баратабыз эмес, жоготуп алдык. Анткени башкалар алдыга чыгып кетти да. Ошол себептүү бүгүн ошол учурду баягы бир баардыгыбыз эми кыргыз болгондон кийин, кыргызстандыктар болгондон кийин ушул Кыргызстанда мурдатан калыптанган, мурдатан келаткан өзүбүздүн диний иденттүүлүккө келүү бул биздин ынтымагыбызды эле бекемдей турган, баарыбыздын башыбызды бириктире турган жалгыз жол болуп турат да. Ошого кайтыш. Муфтият ушундай бир мындай каалаганбы же каалабаса деле ушундайга жол бергени өкмөт дагы, бийлик дагы диний эмес, баягы светтик бийлик деп коелу. Алар дагы көп көңүл бурган эместен да болуп келиптиби? Мен ушул жерден эми аябай эле мындай таштап салды, кайдыгер мамиле кылып салды дегенден мен алысмын. Анткени дин тутуу эркиндиги боюнча алгачкы мыйзам 1991-жылы кабыл алынган. Анан 2008-жылы кайра жаңырды. Толук кирди да. Анан ушул 2008-жылы толуктоо киргенде 2007-жылдарда бизде уже проблемалар пайда болуп баштаган болчу да. Алгачкы көйгөйлөр бар болчу. Ошол себептен муну мамлекет муну байкады да. Ошол атайын кызмат иштеп атат. Ошолор байкап, менин оюмча 2008-жылы бир түзөтүүлөрдү киргизишти. Андан кийин 2012-жылдарда дагы дүйнөдөгү болгон абалга жараша бизге дагы ошол толкундары келип,
ошонун натыйжасында 2013 жылдарда бизде дагы башка проблемалар бар экендиги дагы көтөрүлдү. Анан 2014 жылы билесиз, концепция кабыл алынды. Ооба. Ошол концепцияда конкреттүү баягы Ханафи мазхабына басым жасайлы, Ханафи мазхабын тутуналы деген сөз колдонулуп баштады. А 2013 жылга чейин Ханафи мазхаб жөнүндө вообще сөз да жок болчу да. Бул деген эмнеден кабар берип атат? Бул деген биздин ушул начар адистешкендикте болуп атат. Бул дегеним ошол баягы диндин ичиндеги көйгөйлөрдү, ошол проблематикаларды, ошолордун чечүү жолдорун, алардын мисалы түрдүү жанагы дифференциалдуу эместигин аныктаган, ошолорду түшүнө билген бир баягы ушул диний өкүлдөр дейбизби, же болбосо диний муфтиятта ушундай адамдар баягы болбой калды окшойт. Мен ошону ушинтип ойлоп атам. Антпесе алар эгерде ошол жакшы мыкты адистешкен болсо, ошол Ханафи мазхабы эле мисалы ошонун ичинде Ханафи мазхабынын дифференциалдуу эмес экендигин билсе, регионалдык өзгөчөлүктөргө ээ экендигин билсе, ошол маалда эле бүгүнкүдөй эле эме баягы иш-чаралар жасалат беле, алдын алып калат белек деген эмелер бар да. Эми бүгүн деле кеч эмес, Кудайга шүгүр. Азыр биз ушул баягы Ханафи мазхабы бул дифференциалдуу эмес, баягы регионалдык өзгөчөлүктөргө ээ, өзүбүздүн ушул Ханафи мазхабынын диний баягы иденттүүлүгү бар. Ошону бүгүн кайталы, ошону ортого алып келели, ошол баарыбыздын башыбызды бириктирет дегенди биз бүгүн айтып атабыз да. Ошону айтсак, кайсы бир тараптар буга каршылык көрсөтүп атат. Жок, сен жаңылыкты алып келип атасың, бул жаңы нерсени айтып атасың. Биз ошо мурункудай эле жакшынакай эле келатканбыз, ошондой эле кете беребиз деп. Кете бергенде ары бир ар башка жакка. Ооба, кете бергенде башаламандык эртең жакшылык алып келбеси баарыбызга белгилүү болуп калды. Бүгүн мисалы мамлекет ошону абдан жакшы түшүндү. Бул демек кайсы бир деңгээлде мыйзамдын чегинде бир жолго салалы, нукка салалы деген изги баягы чекит коюлуп атат, Кудай буйруса. Ошого аракет жасап атышат. Антпесе жанагындай башаламандык болот да. Көбүнчө маселе жанагы кээ бир адамдар диний билим алуу үчүн ар башка жакка барып келгенден болуп калып атат, Мисирге барат, Иорданияга, Саудияга, Пакистанга барат. Ооганстанда да окугандар барбы же кандай? Эми азырынча каттала элек. Бирок негизинен сиз туура белгиледиңиз, ушул жанагы сиз атаган өлкөлөрдөн бүгүн билим алып келип аткандар бар. Ошолордун кайсы бир деңгээлде таасири болуп атат да. Эми ушул жерде мен бир нерсени баягы баса белгилегим келет. Бул жерде биз ошол жактан окуп келген жаш муунду баягы жамандаганга болбойт. Аларга сын айтканга болбойт. Алар бияктан бирөө ошол үйрөтпөсө, көрсөтпөсө, тиги жактыкын барып окуганда абайла, алныкы биздикине дал келбейт. Ошол жактарыны жакшылап байкап, биздин өзүбүздүкүнү баягы колдон чыгарба, ошону эсиңен чыгарба деген эмелер кайсы бир деңгээлде айтылып атышы мүмкүн. Бирок ошол баягы конкреттүү болбой калып атат да. Бул жерде улуу муундун, орто муундун баягы күнөөсү бар. Ошол балдарды туура эмес айтып атасың, же болбосо туура эмес билим алып келиптирсиң, эми муну кичине оңдоп ал, бир курстардан өтүп ал дегенди бүгүн улуу муун, орто муун айтыш керек да. Бүгүн биз ошого баратабыз. Мыйзам деле ошого эметип атат. Ошентип айтып, аларды кайра даярдоодон өткөрүш керек. Ага алар мындай терикпеш керек. Эми ал жаш муунда айтып атам, күнөө жок. Алар мисалы ар бир жаш инсан, жаш жигит
ошол сырттан барып окуп келсем деген баягы үмүтү бар да, ал жүрөктө турат. Аны мисалы светтик билим алууда деле, диний билим алууда деле окшош, айырмасы жок. Ошол жактан сырттан окуп келсем мындай башкача өзгөчө билим алам го деп ойлошот да. Ошол себептүү алар баары бир каалайбызбы тиги сырттан окуйм деп умтула берет. Ага кызыгуу боло берет. Болгону ошону баягы бир иретке келтирип, иретке салып, анан ошол улуу муундагы, орто муундагы өзгөчө моол муфтият мисалы конкреттүү белгилеп, ошол сен барып окусаң окуп кел, бирок биздикин унутпа. Бул биздин өзүбүздүн регионалдык өзгөчөлүгүбүз бар. Илгерки ата бабалар калыптаган. Ооба, ошону жоготуп алба деп ошону улам жадына салып, эсине салып, анан ушул жөнүндө мындай комплекстүү бир иш аракеттердин планы түзүлүп, конкреттүү ишке ашыш керек да. Бүгүн бизде ошол жок. Мына диний ишеним бир эле. Бирок мына көрүнүштөрү ар башка болгон сыяктуу болуп атат, салттары башкача, кичине кийингени башкача, сүйлөгөнү, анан баш ийбейбиз дегени, биз өзүбүзчөбүз, бизге тийишпегиле дегендей болуп, кандай ар ким өзүнчө болуп кетсе, такыр эле мамлекет чачырап кетиши мүмкүн го. Ооба, ошон үчүн ошону биздин жарандар, биздин мусулмандар ошол нерсени түшүнүш керек да. Бүгүн биздин баягы айтайын деп атканыбыз, жеткирели дегенибиз ушул. Тиги регионалдык өзгөчөлүк деген бар болуп атат да. Ошол эле мазхабтын ичинде регионалдык өзгөчөлүк бар. Ал регионалдык өзгөчөлүк кантип пайда болуп атат? Ошол жергиликтүү каада салт, үрп адатка жараша болуп атат. Ошол жергиликтүү адамдардын баягы маданияты, элементарный ушу кийинүүдөгү маданияты мисалы, жүрүм турумдагы маданияты, булардын бүт бардыгы ошол жергиликтүү иденттүүлүк да. Ошол жергиликтүү иденттүүлүккө мисалы ислам дини аларды жок кылууга кызыктар эмес. Ислам дини аны ошол жергиликтүү каада салт, үрп адат, маданият эгерде жакшы болсо, аны тескерисинче өркүндөтүп, өнүктүргөнгө кайра шык берет. Ошону колдойт. Ислам дининин өзгөчөлүгү ушунда турат да. Өзгөчө ханафи мазхабында мисалы үрп адатка өзгөчө басым жасайт. Үрп адат мисалы ошол шариятта орду бар. Бул деген сөз кайсы бир фатваларды чыгарууда же болбосо кайсы бир чечимдер, диний чечимдерди чыгарууда ошол башка жактан таппаганда үрп адат алдыга чыгат. Адат укугу деген бар го, билесиз. Ошол менен баягы күнүмдүк мусулмандардын практикалык маселелерин жөнгө салууга болот. Ушул моменттерди, ушул учурларды тилекке каршы баягы жарандар, мусулмандар кээде түшүнгүсү келбей атабы же чындап эле түшүнбөй атабы, ушундай маселе жаралып калат. Же артында бирөө мындай кылгыла дегендей кылып багыт берип түртүп атат, биякты көз, башка жакты көздөй мүмкүн. Ооба, балким ошондой болушу мүмкүн. Биздеги мындай маалымат боюнча алар туура эмес түшүнүк алып атат да. Окутканда ошону туура эмес түшүндүрүп атышат да. Ошону окутуп атканда туура түшүндүрсө, биякта ачык айтып, өзүнүн ким экендигини айтып, бизде жанагы ала кушту атынан айт деген бар го. Бул бекеринен айтылган сөз эмес да. Бүгүн мисалы биздин Кыргызстанда 10дон ашуун жамаат бар, ислам дининде эле. Ислам дини ушул сунни багытында, керек болсо ханафи мазхабында ичинде, бирок 10дон ашуун жамаат, ошолор ар бирөөсү өзүнүн ким экендигини баягы өзүнүн бирөөлөргө тартып атат, өздөрүнө тарапташ кылып. Ошол тарапташтарына айтыш керек да, биз атыбыз баланча. Анан биздин максатыбыз мындай, биздин миссиябыз мындай. Биз көбүнчө муфтиятты эмес, тиги жактуугабыз дегендей эмелерин ачык айтыш керек да. Анан ошондо мисалы тиги ошол жамаатка келип аткан, кошулам деп аткандар анан ойлонуп көрөт да. Мен чындап эле ушул жамаатты ээрчийинби же бул жамааттан оолак болоюнбу деген эме болот. Булардын ошол жамааттардын өздөрүнө да жакшы болмок. Жанагынтип мүчөлөрү мындай так болмок.
конкреттүү киши келет, баары так болсо. Анан бул жерде проблема ошол баягы өздөрүнүн негизги максаттарын айтпай, ислам деп эле Ханафи мазхабын тутунабыз, биз ислам дининдебиз, биз Ханафи мазхабындабыз деп коюп туруп эле, анан кийин биздин айтып атканыбыз ислам деп атын жашырып, атын айтпай, анан жыйынтыгында жаңы исламга келип аткан кишилер көбүнчө аны ойлоп атат, ислам ушул экен, Ханафи мазхабы ушул экен деп эле анан алардын артынан ээрчип кетип атат да. Адаштырат десек болот. Анан кийин жыйынтыгында баягы ага каршы сүйлөгөндүн баардыгын булар биздин бизге каршылар турбайбы, булар биздин душмандарыбыз турбайбы деп анан кийин душмандык пайда болуп калып атат. Ушуну баягы практика жүзүндө ошол жамааттардын лидерлери кылып атат десек болот да. Ошону мыкты түшүнгөн кишилер кылып атат. Ошон үчүн эми бүгүн алар ошону түшүнсө болмок да, өздөрүнүн ким экендигин ачык айтсын деген ошол болуп атат да. Максаттарын ачык айтсын. Анан эл ошондо анан кабыл алса алат, өзү билет. Бирок эң башкысы что түшүнсүн, жанагы аларга кирип аткандар бул өзүнчө бир жамаат экендигин, исламдын дини ичиндеги Ханафи мазхабын тутунган менен, бирок башка өлкөнүн Ханафи мазхабын тутунуп аткандыгын эл ачык билиш керек да. Бүгүн биле албай калып атат. Ою бузуку, ою жаман болсо атайын айтпайт да. Мына биздики чыныгы ислам мына бол деп, берки негизги Кыргызстандын негизги багытына туура келбей калып атат, төп келбей калып атат. Ооба. Көйгөйдүн проблеманын баары ушунда болуп атат да. Анан мисалы карапайым элде да күнөө жок да. Карапайым эл мисалы исламды үйрөнөйүн деди, аны жанагындай бир жамааттын өкүлү кармап алды дагы, өзүнүн динин, өзүнүн идеологиясына, өзүнүн көз карашына тартып кетти. Анан ошону ислам деп көрсөтүп койду. Ал башкаларды душман көрүп калат. Ушулардын бүт бардыгы чынында туура эмес. Бул исламдын принциптерине каршы келет конкреттүү түрдө. Бул баягы ортодогу ажырымды алып келип атат, бөлүнүүчүлүк алып келип атат. Бул түздөн түз баягы исламга каршы келген көрүнүштөр болгон себептүү бул баягы бул ачык айтылыш керек. Бул ачуу чындык. Анан аны ошол башка тараптар туура кабыл алыш керек. Эң башкысы биздин баягы карапайым жарандар, карапайым мусулмандар туура түшүнүп, бүгүн туурасын ушул муфтияттан алыш керек. Муфтият бүгүн биздин Кыргызстандагы баягы мусулмандардын дин башкармалыгы болуп аткандан кийин ага мамлекет ишеним көрсөтүп, ошол диний башкармалык болсун деп ошону баягы таанып аткандан кийин биз калган карапайым мусулмандар баардыгыбыз ошол Азирети муфтийдин артынан ээрчишибиз керек да. Бүгүн мисалы Азирети муфтий жакшы иш аракеттерди, жакшы эмелерди аракет кылып атат. Баардыгын оңдойм, түздөйм деп. Бүгүн ошого барышыбыз керек. Ошол бизди баардыгыбызды ынтымак алып келет. Анан кайсы бир ар кайсы мамлекетте ар кайсы лардын оюн угуп, аларды ээрчигенибизде бизде биримдик болбойт, ынтымак болбойт. Мына мисалы үчүн кийим жөнүндө айтсак, эми жөнөкөйлүү нерсе көзгө урунат да биринчи ошол. Мына Татарстандагылар деле ошол бир мазхабта. Алар башкача кийинет. Арабия таптакыр ысык климатта жашайт, алар такыр башкача кийинет. Пакистандагылар жанагы бир дамбал сыяктуу нерселерди кийип, анан жылаңайлак жүрөт экен, жанагы эме сандали илип алып бутуна. Кыргыздарга кичине туура келбейт го мындай нерселер. Туура, эми кийим кийүү ар бир климаттык баягы географиялык өзгөчөлүк эске алынат да, карабайсызбы? Ушул жанагы өзү дин тутууда анын географиялык абал, климат, анан ошол жердин жергиликтүү каада саат бүт бардыгы комплекс түрдө эске алыныш керек да.
Антпесе мисалы биздин кышында ошол Пакистандын же болбосо Арабстандын жана жука көйнөгүн кийип жүрө албайбыз да, мүмкүн эмес да. Ага ылайык биздин өзүбүздүн чапан, мисалы тоон дегендер бар болчу да. Суукка ылайыктуу. Андан сырткары жанагы маданият абдан жакшы белгиледиңиз. Биздин өзү кыргыз маданиятында жылаң аяк жүрүү деген жок да. Ал ошол себептүү бул биздин баягы кылымдар бою калыптанып калган. Өзгөчө могул биздин дин тутуу салттуулугунда ошол жылаң аяк жүрүү мындай макрух деп норма белгиленет. Макрух деген жактырылбаган деген сөз. Эми ал өзү мисалы чынында эле кишинин бутунда эми ар кандай бир эме болушу мүмкүн, жылаң аяк бир нерселер жугуп калышы мүмкүн, же болбосо бир кирлер топтолуп калышы мүмкүн дегендей да, тырмак өсүп калышы мүмкүн. Эми пенде да ошон үчүн ошону жаапкан баягы жакшы нерсе да. Адамдардын көзү ага түшпөйт. Эгерде кайсы бир бутунда бир эмелери бар болсо, адамдардын көзү түшүп калып атат да. Ошол себептүү биздин дин тутуу салттуулугунда бул кылымдар бою калыптанган жылаң аяк жүрүү жанагы макрух деген норманын белгиленгендиги ушундан. Убактыбыз биздики эме. Аягын чыгарып коеюн. Пакистан менен араб өлкөлөрүндө мисалы аларда ысык. Биринчиден, экинчиден аларда кум. Аларда жылаң аяк жүргөн балким жакшыраак. Ошол себептүү биз аларды да урмат сый менен кабыл алышыбыз керек да. Алардын менталитети, алардын маданияты бирок ошол өздөрүнүн баягы жерине ылайыктуу да. Биз аларды да урмат кылалы. Алар деле биздикин урмат кылсын. Ошондой баягы бири-бирибизге урмат сый менен мамиле кылсак эле маселелердин баары чечилип кетмек да. Убактыбыз биздики 2 мүнөт, 2,5 мүнөттөй калыптыр. Мына хиджаб деле ошо сыяктуу да, туурабы? Тиякта башка климат, биякта башка. Акыркы мына убактыбыз аз болгон үчүн дават жөнүндө кандай болуп атат бул жаңы мыйзамда? Чектөөлөр, жаңы мыйзамда өзү негизи мындай. Дават деген түшүнүк бизде жаңы келген. Бул 30 жылдан бери эле дават дегенди колдонуп калдык. Ага чейин бул көп болгон эмес. Ага чейин жок, да. Өзү даваттын өзү түшүнүгү мындай кенен да. Дават дегенде чакыруу дегенди туюндуруп, анын ичинде бир нече категория бар. Ошонун ичинде бир категория бул жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу. Биздин Кыргызстанда кылымдар бою баягы сакталып калыптанып келгени бул жанагы жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу дегенди конкреттүү айтыбыз да. Анан мусулмандар, аалымдар, молдолор ошо жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарчу. Ошол өзү дават. Анан эми бул мыйзамда ошол баягы жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарууга эгер аны биз дават деп айтсак, анда ага тыюу жок. Ага эч кандай тыюу жок. Негизинен мыйзамда бир эле дават эмес, жалпы исламдын негизги принциптерине эч кандай каршылык жок. То есть тыюу жок. Жанагындай ыкмаларда кайсы бир деңгээлде ыкмаларды чектөө киргизип атат. Эми аларга деле тыюу салган жок, бирок мындай чектеп атат. Өзүнүн бир иретке, тартипке салалы деген бир нормалар бар. Жана үймө-үй кыдыруу дегенге чектөө салынып атат. Чектөө салынып атат. Үймө-үй кыдыруу деген ошол ыкмага кирип атат да. Ал дават эмес. Ал деген ошол даваттын бир ыкмасы, бир способ. Чакырып, мечитке чакырып келип атышат да. Аны мисалы бүгүн башка ыкмалар менен деле алмаштырууга заманбап ыкмалар менен. Ошону бүгүн айтып атышат, ошол заманбап ыкмалар менен алмаштыргыла. Чынында эле аны алмаштыруудан эч нерсе болмок эмес да. Жаман болбойт. Жаман болбойт. Биздин убактыбыз да аяктап калды. Рахмат сизге. Бизде конокто Шүкүр Исмаилов болду, муфтият алдындагы диний маселелер боюнча илимий изилдөө институтунун директору, PhD доктор. Рахмат сизге. Саламатыңыздар.